Саламатсыздарбы урматтуу теле көрүүчүлөр, биз өз эфирибизди баштайбыз. Бүгүнкү подкастта эмне тууралуу сөз болот деп турган болсоңуздар, бүгүнкү күндө көпчүлүктүн көңүлүн бурган, биздин күнүмдүк жашообузга өзүнүн таасирин тийгизген акча тууралуу сөз болот. Онлайн платформа, онлайн акча табуу жана инвестиция. Деги эле акча эмес, келечек, үмүт, коркуу сезимдери ушул тууралуу сөз кылабыз. Ал эми ушул теманы дагы да болсо сиздерге кененирээк тааныштырыш үчүн конок чакырганбыз. Бүгүн бизде конокто ушул инвестиция тармагында көп жылдан бери эмгектенип келе жаткан Алаяр кызы Айжамал айым, кош келиңиз. Саламатсызбы? Кандай келип алдыңыз? Жакшы буюрса. Эң эле алгачкы суроом ушундай болсун. Бүгүнкү тема негизи эле ушу акча маселесине келип такалгандыктан, сиздин оюңузча акча бул бүгүнкү күндө максатпы же куралбы? Онлайн жашоо биздин күнүмдүк жашообузга азыр кандай таасирин тийгизип жатат? Акчаны мен курал катарында колдонбойм. Акча бул акчага гана байланыштуу болгон финансы, мисалга маселелерди чечүүгө гана жардам берүүчү нерсе. Эми акча табуу ар бир адамда максат болуп калган да. Себеби бул акча биздин жашообузда күнүмдүк керектелет. Кээ бири бул акчаны табууну максат десе, кээ бирки адамдар муну хобби катарында колдонушу мүмкүн. Акча табууну хобби катары колдонот деп ойлойсуз, Сонун анан инвестиция тууралуу, инвестиция багытында иш алып барып келериңизди билебиз. Анан жалпы көрүүчүлөргө дагы да болсо кененирээк маалымат берип өтсөңүз, инвестиция деген өзү эмне? Инвестициянын түрлөрү аябай көп. Азыр мен бул жерде эми кыска убакытта жеткире албай калышым мүмкүн ойлорумду. Инвестиция бул бирөөнүн даяр бизнеси. Эгер бирөөнүн даяр бизнесине шерик болгуңуз келсе, анда сизде көп акча болушу керек. Ал жерде риск болбойт да. Мисалга ар кандай бизнес бар. Мисалга жок дегенде биздин Кыргызстандагы Манас аэропортуна барып инвестиция кылса болот. 50 миң, 100 миң акча менен. Жана бул Манас аэропорту сиз жасаган эмессиз, бул бирөөнүн даяр бизнеси. Бирөөнүн даяр бизнесине сиз инвестор болуп, акчаңызды салып берип, анын иштешине, өнүгүшүнө жана салым кошконуңуз үчүн өмүр бою дивиденд алууга мүмкүн. Бул инвестициянын бир эле бөлүгү. Мына ушундай. Кыска сөз менен айтканда, ооба, ушундай, түшүнүктүү. Анан айтып өтсөңүз, инвестиция дегенде эле азыркы учурда көпчүлүктөр коркушат. Анан ушул тармакта тобокелсиз иш алып барууга мүмкүнбү, же болбосо ушул тармакта жеңишке жетиш үчүн сөзсүз эле тобокелчиликке барыш керекпи? Жакшы суроо болду. Негизи ар бир эле кадамыбызда чындыгында коркуу, тобокелдик бар. Эртеңки күндө эмне болуп кетишин билбейсиң. Мисалга азыркы эле Россия жергесинде WhatsApp, Telegram сыяктуу платформалар иштебей калды. Алар деле приложение болгон менен бирөөнүн жасап койгон бизнеси, инвестиция мисалга. Ошол сыяктуу эле кайсы бир платформа, кайсы бир инвестиция, кайсы бир учурда убактылуу иштебей калышы мүмкүн. Мисалга, мындай нерсени ойлонгондо албетте баштардан мурда коркунуч жаралат. Эртеңки күндө эмне болоруна эч ким чындыгында толук кандуу кепилдик бере албайт. Ооба. Тобокелсиз жумуш жок. Сөзсүз түрдө бул тарапка келе турган болсо, келечектеги инвесторлорго кандай лайфхак айта аласыз? Негизи инвесторлорго кайрыларым, бул жакшылап ойлонуш керек негизи. Мисалга жоготуу да болушу мүмкүн, балким чоң жеңиш да болушу мүмкүн. Бардык нерсеге даяр болушу керек. Себеби онлайн сайт, же болбосо онлайн платформа, кайсы бир банк, кошелек азыркы учурда эч нерсеге ишеним берип болбойт да. Мисалга азыркы учурда өзүбүз эле колдонуп турган банктар бир учурда кошелектор иштебей калышы мүмкүн. Ошол сыяктуу эле ар кандай тобокелдик бар бардык нерседе. Азыркы учурда онлайн система канчалык күчтүү болсо деле, кандайдыр бир техникалык себептерден улам иштебей калышы мүмкүн убактылуу. Ошондой нерсеге даяр болуп, ойлонуп келиш керек. Жана инвесторлор карыз, кредит менен эмес, өзүнүн даяр болгон акчасы менен келсе жакшы болот. Анан айтып өтсөңүз, негизи эле инвесторлор менен буга чейин иш алып барып келесиз да. Анан жаш, жаңы бул ааламга келген инвесторлор менен тажрыйбалуу инвесторлордун ошол тобокелдикке болгон көз карашынын айырмасы эмнеде? Тажрыйбалуу инвесторлор алар сүйлөгөн сөзүнөн эле билинет. Мисалга, сразу эле чоң акчаларды сурап баштайт.
эгер мен мисалга 50 000 100 000 инвестиция кылсам, канча убакта кандай болуп калат, мен ушуну туура көрдүм деп. Ал эми инвестиция чөйрөсүнө жаңыдан келип аткан адамдар өзү эле билинет. Аларда эң биринчи корку сезим болот да, мисалга. Анан эң эле кызык суроо алардагы мындай: ушул нерсени 500 сом менен 1000 сом менен баштап көрсө болбойбу? Себеби мен чоң акча салгандан корком. Анан биринчи жолу бул тармакка келгеним үчүн мен үчүн ушул 1000 сом 500 сом деле чоң акча, ушуга ылайыктуу инвестиция жокпу деген суроолор болот. Бул албетте жаңы келген адамдардан. Анан ошол сумма менен келгендер инвестиция жасай алабы? 500 сом, 1000 сом менен баштап мүмкүн эмес. Андай мүмкүн эмес. Кайсыл суммадан башташ керек инвестор болуш үчүн? үчүн? Эң аз дегенде мисалга 10 000. 10 000 сомдон башталат, 10 000 бул байып кетүү үчүн эмес, бирок кандай десем, убактылуу практика кылып, ушул нерсени баштап текшерип көрүү үчүн сарпталат, мисалга. Вот. Анан экономикалык кризис инвесторлор үчүн бул коркунучпу же болбосо мүмкүнчүлүкпү сиздин оюңуз боюнча? Бул бизге коркунуч эмес. Себеби инвесторлордун акчасы жыл сайын, ай сайын мурунку айга салыштырмалуу көбөйүп турганы үчүн экономикалык кризис бизге коркунучтуу эмес. Инвестиция жеке адамдын эмес, бүтүндөй коомдун өнүгүүсүнө кандай шарт түзүп берет? Бул суроого мен керек болсо бир сутка сүйлөп да бергенге макул болчу, бирок азыр убакыт өтө кыска. Айта бериңиз, убакытка карабаңыз. Болгон маалыматыңызды берүүгө аракет кылыңыз. Инвестиция бул адам кайсыл жаш куракта болбосун, кандай абалда болбосун, баардык түзүлүштө жаралган адамдардын баардыгына бул азыркы учурда инвестиция тармагы аябай керек болгон нерсе да. Мисалы үчүн, себеби ден соолугу бар адам гана иштегенде айлык алышы мүмкүн да. Ал эми ден соолугу жок адамдар иштебей үйдө отурганда, балким төшөктө, балким мен сыяктуу азыр мына стульчикте отурган болсо, адам сөзсүз бир жерге барып иштөө үчүн анын ден соолугу болушу керек да. Мына ошол ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар деле инвестиция тармагын өздөштүрүп, өзү үчүн, өзүн кубандып, өзүнүн керектелүүсүнө акча таба алат. Мисалга, көп адамдар ойлойт, инвестиция тармагында иштеш үчүн сөзсүз түрдө бир жогорку билимди болуш керек. Балким бир кайсы бир окуу жайды, кайсы бир курсту бүтүп келген, же бир орус тилин жакшы билген, же сүйлөө чеберчилиги болгон бир адам болуш керек деп элестете беришет. Жок. Инвестиция биздин келбетибизге, ден соолугубузга, чынында билимибизге карабайт. Эми билим дегенде кандай орточо билим деле болот. Ага атайын бир окуу жайды, мисалга банкты, банк адиси болуп келүүнүн деле кажети жок. 60 жаштагы, 70 жаштагы апалар деле, аталар деле үйдө отуруп телефон менен каалаган инвестициясына кире алышат да. Бул баардык адамдар үчүн ушундай ыңгайлаштырылган азыр технология өнүккөн заманда жашайбыз. Бул нерсени үйрөнүүгө деле көп убакыт кетпейт. Мисалга биз баарыбыз WhatsApp, Telegram, Instagram колдонгон сыяктуу эле бул инвестиция тармагын деле мына ушундай жеңил жол менен өздөштүрө алабыз. Канча убакыт сарпталат үйрөнүү үчүн, толук кандуу үйрөнүү үчүн? Негизи менин көз карашымда бул нерсени адамдын убактысы болсо бир күндө түшүнүп, үйрөнүп чыгууга мүмкүн деп айтам. Бирок бир күндө үйрөнөсүң десе адамдар башкача элестетишет да. Ал нерсеге өздөрү даяр эмес. Анан негизи бир күндө үйрөнөт. Бул ачык чындык, бул факты менен айтылган нерсе. Анан бирок мен келген эле адамга сиз бир күндө үйрөнүп кетесиз деп айтпайм. Мен ага узартып, сиз 15 же болбосо 30 күн убакытта толук кандуу үйрөнүшүңүз керек. Жана үйрөнүүгө аракет кылыңыз, даяр сабактарды көрүңүз. Бул негизи бир күндө баардык маалыматтарды кабыл алып кеткен адамдар деле болот. Бир күндө түшүнгөндөр, бир саатта түшүнгөндөр, бирок ал үчүн чынында интернетти жакшы түшүнгөн адам болуш керек. Ал эми 40-50 жаштагы мырзалар, айымдар, алар бул нерсени бир күндө же бир жумада түшүнүп кетүүсү ал өзүнө байланыштуу. Мисалга, эгер телефонду жакшы түшүнсө, функцияларды жакшы колдонгонду билсе, анда чынында эле бир күндө түшүнүп үйрөнүп алса болот. Анан мисалы жаңы ошол инвестор катары кайсыл бир банкка деп айттыңыз, мисалга, ошол банкка салгандан кийин канча убакыт күтүш керек ошол акчасын көбөйтүп алыш үчүн? Азыркы учурда биз эч кандай банктар менен иштешпейбиз, бирок Кыргызстандын ичинде деле бар. Ар бир банкта өзүнүн депозити бар. Мисалга,
биз колдонгон Эң банкта деле бар. Проценттерин жатка билбейм, бирок өзүм текшерип көргөм, изилдеп көргөм, канча акчаны 1 жылга же болбосо 3 айга, 6 айга койсо ошол Эң банкка платформа аркылуу эле канча процент кошулат, мисалга ал үчүн мисалга 3 айга, 6 айга акча салгандан кийин ал убакытта сен ал акчаны унутуп турушуң керек да. Керек болуп калган учурда чыгарып кете албайсың. Инвестиция тармагы мына ошондой. 3 айга, 6 айга, 1 жылга коюлгандан кийин ал акча ошол жерде турат. Өзүнүн убактысы келмейинче аны эч кандай мүмкүнчүлүк менен чыгарып кетүүгө кээ бирки инвестиция тармагында болбой калышы мүмкүн да. Мисалга инвестиция канчалык көп убакытка кармалса, ошончо кирешеси көп болот. Мисалга Россия болобу, Кыргызстанбы, кайсы бир банкка барбаңыз, акчаңызды кыска мөөнөткө 1 айга, 3 айга депозитке коем десеңиз, анда үстүнө эч канча киреше кошулбай калышы мүмкүн. Эгер ошол депозитке акчаны сиз 1 жылга, 2 жылга узартып, көп мөөнөткө койсоңуз, анда киреше бир аз көбүрөөк болот. Түшүнүктүү. Анан өзүңүз эле мисал келтирип калгандай, Кыргызстандын ички рыногуна инвестиция салуу менен чет өлкөлүк рынокко чыгуудагы айырмачылыгы эмнеде? Так, бизде мындай да, Кыргызстандын ичиндеги банктарга инвестиция кылуу биз кыргыз жарандар үчүн ыңгайлуу. Ал эми башка өлкөнүн банктарына инвестиция кылуу чынында билимдүү адамга жеңил эле болушу мүмкүн. Ал эми чет өлкөгө инвестиция кылуу үчүн бизге биржа кошелектору колдонулат да. Анан аны үйрөнүп эле өзүнчө билим да. Ага көп эле убакыт кетет. Негизи Кыргызстанда туруп дүйнөлүк банктарга, дүйнөлүк баардык инвестицияларга акча салып, дивидендке чыгууга толук кандуу мүмкүн. Ага көп убакыт жана билим керек болот албетте. Биринчи Кыргызстандын ичиндеги инвестицияларды акырындап үйрөнүп, жасап көрүш керек практика негизинде. Эгер ошол нерсени түшүнө алса, көзү жетсе, колунан келсе, анда башка чоң дүйнөлүк банктарга же болбосо башка тармактагы инвестицияларга кирсе болот. Анан айтсаңыз, инвестор туура чечим чыгарганын кантип билсе болот? Мисалга, инвесторлор ар кандай бөлүнөт. Кээ бири жаңыдан баштаган болушу мүмкүн, кээ бири мурда башка жактарга мисалга акчасын салып, убактылуу инвестиция жасап жүргөн болушу мүмкүн. Инвестордо туура чечим деген нерсе 50% гана болот. Себеби биз жашоодо бир нерсени ушул нерсе болот, мен ушуну жасайм деп жасаганыбыз менен ал нерсе кээде окшошпой калышы мүмкүн да. Анан инвестор болуу деле бул чынында жеңил жумуш эмес, ар дайым ойлоносуң. Себеби азыр ар кандай өзгөрүүлөр болуп турат баардык жерде. Жөн эле биз колдонгон банк системалары деле өзгөрүү болуп кетиши мүмкүн. Албетте мындай системада чынында кичине коркунуч деле бар. Эртеңки күндө эмне болуп кетишин билбейсиң. Анан баардык эле жерде инвесторлор азыраак сумма менен баштап көрсө бул туура чечим болот. Анан айтып өтпөдүңүзбү? Оңой эмес да, бирок кайсыл бир кайчылаш пикирлер бар да бул нерсеге. Баары бир инвестиция салып коюп, аны күтүп жатып, анан акча алган эмнеси кыйын дегендерге кандай жооп бересиз? Чынында жакшы суроо болду. Инвестиция тармагы бул ушунчалык жеңил, оңой. Эгер терең казып көргөндө, ооба, эч кандай жумуш кылбай эле бирөөнүн даяр бизнесине шериктеш болуунун негизинде анын даяр бизнеси болушу мүмкүн. Мисалга платформа же болбосо бир банк же бир кыймылдап аткан жумуш, ага шериктеш болуп эле акчаңды салып коюп, жөн эле жатсаң акчаң көбөйөт деген нерсе бул чындык. Бирок бизде адамдарда мындай ишеним жок да. Мындай мээнет кылбасаң анан кантип акча келсин, адам мээнет кылбаса анда ал арам дегендер деле мындай күн сайын эле боло турган нерсе да. Мисалга акылга салып ойлоп көргөндө ар бир эле адамда колдонуучу платформа жок дегенде WhatsApp бар да. WhatsApp, Google, мисалга Telegram, YouTube, мисалга ушул тармактар деле бирөөнүн даяр бизнеси. Убагында ушул тармактардын деле ачылардын алдында инвесторлор акча салып, ушул платформалардын өнүгүп, элге жайылышына салым кошкан да. Мына ошол инвесторлор азыркы күндө жыргап, дивиденд алып жүргөн кезде эч нерсе кылбай элечи. Болгону биз кыргыздарда бул нерсеге көп деле мындай ишеним жок. Кантип эле болсун, андай болушу мүмкүн эмес. Адам чакырбасаң, товар сатпасаң, эч кандай офиске, жумушка барып келбесең, анан акчаңды салып койсоң эле кантип эле сага
ошол нерсе көбөйүп келе берсин деген эле коркуу сезим менен инвестиция тармагын баштай албай жүргөндөр көп. Анан ошол сизге келген кардарлардын коркуу сезимин кантип жеңесиз? Бул менен кантип күрөшөсүз? Негизи бул нерсе менде бир күндө бир 10 адамдан келет. Адамдардын сүйлөгөн сөзүнөн эле коркуусу билинет да. Анан мен инвестиция кылсам эртеңки күндө күйүп калбаймынбы, анан жабылып кетсечи акчамды чыгара албаймынбы деген суроо албетте болот. Мен күн сайын бул нерсени угам. Анан колдон келишинче канча маалымат болсо, кандай тилде болсо баарын жеткирип түшүндүрүп берүүгө аракет кылам. Анан кээ бирки адамдарга чынында 0дон баштап 100-чү этапка чейин түшүндүрүп берсең деле баягы жүрөгүндөгү коркуу сезимди ал адам өзү жеңе албашы мүмкүн. Канча маалымат берсең деле мындай ооба мен түшүнүп атам, ооба мен ишенип турам, бирок баары бир корком дейт. Анан өзү инвестиция тармагына эркин адам болуп, мындай коркуу сезимдерин нары түртүп, өзүнө ишеним арттырып келбеген адамга чындыгында бир нерсени үйрөтүп, түшүндүрүп айтып берүү абдан кыйын да. Себеби кээ бирки адамдарга канчалык түшүндүрсөң деле мындай жүрөгүндөгү негатив ойлордон арылыш кыйын болот чынында. Анан мен айтам, качан сиз өзүңүз ишенип даяр болгондо анан кийин баштайсыз дейм да. Вот. Инвестор үчүн эң оор абал кайсыл учурда келет? Сиздин өзүңүздүн тажрыйбаңыз менен дагы бөлүшүп өтсөңүз. Инвестор жакшы суроо болду. Оор абал бул чоң акчага күйүп калганда. Чоң акчага күйүп калганда ушундай сыноолор болот. Менде болгон. Мен 6 жылдан бери онлайн тармакта жүрөм өзүм. Буга чейин туура эмес анализ жүргүзүп, туура эмес инвестиция жасап алганда чынында чоң суммаларга күйүп калган учурлар болгон. Мына ошол мен үчүн оор нерсе. Эми башта кыйын болгон, унутуш деле, себеби чоң сумма болгон, күйүп калуу. Анан ал жерде мен мээнетим кеткен, балким туура эмес анализ жүргүзүп, туура эмес иш аракеттерден улам мен өзүмдүн акчамды ушул инвестиция тармагында күйгүзүп алгам. И мен бул нерсе болгондон кийин токтоп калган эмесмин. Эми бир аз убактылуу стресс болду. Албетте эл катары коркуу сезим болду. Кийинки кадам таштаганда дагы ушундай нерсе болуп кетсе, дагы күйүп калсам, акчамды жоготуп алсам деген коркуу сезим болду. Бирок баягы Аллага болгон ишеним. Аллах тааламдын бизге берип койгон мүмкүнчүлүктөр кенен, балким бул жактан болбогон менен эми кийинки жактан балким бир жеңиш, мага бир жеңилдик болуп калаттыр деп изилдөөнү токтоткон жокмун. Анан айтыңызчы, негизи эле инвестиция тармагында жүргөн адамдарда кандайдыр бир адат пайда болобу? Жаңыча адаттар пайда болот, ооба. Эң биринчи инвесторлордун жана ушул акча чөйрөсүндө жүргөн адамдардын адаттары бул акчаны көп тапкан адамдар менен жолугушуп, сөзсүз түрдө алар менен баарлашуу жана алар кандай иш аракеттерди жасаса жашоосунда пайдалуу жактарын, ошол нерсени өзүнө мисалга адат кылып алмайлары бар. Кандай мисал келтирип айта аласызбы? Кандай адаттар болушу мүмкүн ал? Мисалга менин өзүмдүн наставнигим бар. Анан ал менен иштеш баштаганда анын кээ бирки мүнөздөрүн, адаттарын ошол адамдай болоюн деп өзүм алганмын мисалга. Анын бир сыпаттарын алганмын, ошондой болоюн депчи, ошого теңелейин деп. Мисалга сыныктан башкасы баары жугат деген сыяктуу башка бир инвесторлорду же болбосо акчалуу адамдарды, миллионер адамдарды кайсы бир сыпатын баалап, ошол нерсени өзүңө алып, ошол адамдай өзүңдү сезсең, ошол нерсе акырындап келе берет экен адамгачы. Анан ушул тармакта жүргөн адам катары сиздин оюңуз кандай? Инвестиция адамга эркиндик береби же стресс жаратабы? Эгер адам туура инвестиция кылса, туура анализ менен жасаса, бул адамга эч кандай стресс бербейт. Азыркы күндө мен үйдөмүн, 2 балам менен. Эч кандай жумушка барбайм, эч жерде иштебейм, бирок жакшы анализ менен инвестиция кылганыма 4 жыл болду. Азыркы күндө эч кандай стресси жок эле, ушул абалымда 2 бала менен үйдө отуруп эле жок дегенде күнүнө 10 жана 15 миңге чейин жеңил жол менен инвестиция тармагынан өзүмдүн кирешимди алам. Бул мага эч кандай стресс алып келбейт. Менин командамда мен сыяктуу эле үйдө, даже айылда
бала чака мал койлору менен аралашып эле ушул инвестиция тармагынан өзүнүн кирешесин күн сайын жеңил эле убакытта алгандар бар. Бул инвестиция адамга, мен азыр бакыт алып келет десем, диндүү адамдар бакыт инвестицияда эмес деп калышы мүмкүн. Бакыт деп айтпайм. Инвестиция бул биздин жашообузга жеңилдик алып келет. Мисалга, күнүмдүк жашоо балдар менен, үй бүлө менен өтөт. Эгер менде инвестиция тармагы болбогондо, балким мен да башка апалар сыяктуу эки баламды таштап, жумушка эртең менен кетип, кечинде келип барып, энергия кетирүүмө туура келмек да. Азыр инвестиция менин жашоомдо бар болгон үчүн мен үйдө жатсам деле, ооруп жатсам деле, мисалга кандай абалда болбойн, туура жасалган инвестицияман мага азыркы учурда кирешер келип турат. Бир күндө 10-15 миң деп калдыңызбы? Ооба. Ал сыр болбосо канча тармакка кеткен инвестициянын акчасы? Бул бир эле тармактын. Бир эле тармактан ушунча аз бир күндө? Ооба, мен ушул күнүнө 10-15 миң табам деп буга чейин деле Инстаграмга чыгарып келгенмин да. Анан аябай адамдар көп жазат. Мен деле ушул сендей болуп табышым керек. 10-15 миң кеминде. Дейт, адамдар бул инвестиция тармагы экенин түшүнбөйт. Мисалга, анан 10-15 миң күнүгө табуу бул менин чөйрөмдөгү адамдардын арасында бул орточо сумма. Менден да көп акча тапкандар бар. Мисалга, бир күндүк кирешеси 50 миң, 100 миңге чейин да. Бул кирешени алуу үчүн ошол суммага жараша чоң өлчөмдө инвестиция жасоо керек. Мисалы үчүн, сырттан келген адам 50 миң, 100 миң салып эле, анан ал бир айда кирешеси күн сайын 10 миң болуп калат да айтпайм албетте. Мен бул нерсеге 4 жыл дегенде жеттим да. Аллага шүгүр, 4 жыл дегенде жеттим. Жана өзүмдүн ушул жеткендигим боюнча ар бир жаңы келген командама бөлүшөм. Мен бүт тарыхымды, канча сумма менен баштагам, кайсыл жактан акчаларды салганмын, ким берген ошол акчаларды мага, бүт баарын мен ачык турду айтып көргөзүп берем да. Чынында кээ бирки адамдар бар, мисалга, мен бир айда миллион оборотко чыктым деп калгандачы. Мисалга, бир айда баштап эле миллион оборотко чыктым деген сөздөрдү, рекламаларды окуп калганда, ошол жактын бир курсун сатып алганга баарыбыз кызыгабыз го. Мен деле окуп көргөм андай жерлерди. Ал адамдар чакыруу үчүн болгон реклама, мисалга. Эми балким бар чыгар. Мен билбейм, мен өзүм ушул күнүмдүк кирешем азыр 10-15 миң болгонго мен 4 жыл дегенде жеттим да. Акырындык менен албетте. Мына ошол 4 жыл ичинде 2 кызым бар. Бул бир күндүк кирешем 10 миң болуп калганы, бул бир айлык же бир жылдык эле нерсе эмес да. Менде финансы аз болгон. Эгер адам жакшы аракет кылып, жакшы көп акчага инвестиция кылса, мен 4 жылда жеткен ийгиликке ал жок дегенде 6 айда жетиши мүмкүн. Мен үйдө олтурган айым болгонум үчүн инвестицияны азырактан баштагам. 10-20 миң, 30 миң, 50 миң ар айда салып туруп, азыраак сом менен баштаганым үчүн мен бул ийгиликке 4 жыл дегенде жеттим. Адамдар ойлошу мүмкүн, күнүгө 10 миң табыш үчүн 4 жыл жүрүшүбүз керекпи деп. Жок, андай эмес. Болгону бул менин басып өткөн жолум болду да. Биз Москвада болчук, мигрант болчук, квартирабыз бар болчу. Анан мен үйдө олтурчумун, 2 кызым менен иштебей. Анан финансы азыраак болгон үчүн инвестиция тармагына мен азыраак салгам. Жана ийгиликке бир аз кечирээк келдим деп эсептеймин. Мисалга, ошол эле тармакты менен чогуу баштагандар бар. Менден кийин деле баштагандар бар. Алар менден деле жакшы киреше табышат. Себеби алардын инвестицияга деген атайын даярдап жүргөн балким акчасы бар болгон чыгар. Мисалга, мен үйдө олтурган айым болуп, анан бардыгын мындай азыраак суммадан, нолдон үйрөнүп баштаганым үчүн мен ийгиликке бир аз кечирээк келдим. Бул мен үчүн жакшы. Балким тез арада эле 6 ай же 1 жылда эле мен ушундай жакшы кирешеге чыгып кеткенимде, балким азыр мен башкача адам болуп калмакмын. Ар кимдин өз темпи бар, Ооба, башкача адам болуп калмакмын деп ойлойм. Ошол 4 жыл ичинде ар кандай сыноолор болду. Акырындап ийгиликке келгеним бул менин мындай оор салмактуу билимим деп эсептеймин да. Кээде ойлоносуң, бат эле бир нерсеге жетсең, кайра ошол нерседен бат эле айрылып калуу мүмкүнчүлүгү деле барбы депчи. Мен акырындап баягы үйдү деле эптеп эле бат эле куруп койсоң, ал кулап калышы мүмкүн го. Мен бул инвестиция тармагын эле мындай бат эле куруп койгон жокмун. Көптөгөн убакыттар, тажрыйба,
энергия, билим керек болду. Мына ошолордун негизинде азыр Кудайга шүгүр 4 жыл болсо дагы өзүмдүн жаш курагымдагы адамдардын арасында мыктымын деп айта алам. Сонун. Анан айтып атпадымбы башында эле бул инвестиция тармагында оңой акча деп эсептелинет эмеспи биздин коомдо. Анан айтышат элдер оңой акчанын баркы жок. Бул ойго кандай көз караштасыз? Оңой акчанын баркы жок деген бул баарында эле ой бар, ооба. Менин чөйрөмдөгү баардык адамдарда ушул суроо кызыктырат. Акчаны кыйналбай эле оңой тапканда ошону кантип жейсиңер дегенде берекелүү болобу деппи? Ооба, кантип жейсиңер деп башкача бир суроолор келет да. Кантип жейсиңер, ошол сиңимдүү болобу силерге, ошол акчаны алганда коркпойсуңарбы деген бир кызыктай суроолор келет чынында. Бизде кыргыздарда мындай качан бир жумушка барып, ошол жерде 10 саат 12 саат иштеп, анан айлык алганда гана ал бир берекелүү акча деп эсептешет эмеспи? Негизи онлайн жеңил жол менен адам өзүнө жаккан ыкма менен онлайн тармакта чынында акча тапса болот. Ал акчаны барксыз деп айтууга болбойт. Акчаны ким кандай тапканын негизинде, кандай ниетте, кандай максатта жана ошол табылган акчаны кайсыл жака сарптаганы ошол маанилүү да. Балким башка адамдар жеңил акча таап аны барксыз кылып колдонушу мүмкүн. Чачып тим эле мындай мен муну мээнет кылып тапкан жокмун да деп мындай акчага ичи ачышпаган мамиле кылышы мүмкүн. Бирок мен онлайн тармакта 6 жылдан бери болгонум үчүн мен акчаны аябай сарамжалдуу колдоном да, мындай типа акчалуу адамдай болуп эле мындай укмуш болуп көрүнүп элдерге андай болгон мага такыр жакпайт. Акчаны сарамжалдуу, барктуу кылып колдонуу бул ар бир адамдын өзүнүн жеке кызыкчылыгында экен. Ооба. Анан сиз жогоруда салыштырып калдыңыз, офисте иштеп, анан кийин үйдө иштеп отургандын айырмачылыктарын. Анан менин кийинки суроом мындай болсун. Офиссиз иштегенде убакыт бөлүү кандай болот? Жеке жашоо менен жумуш аралашып кетпейби? Мен негизи үйдө отуруп эле иштейм. Менин командамдагы көп эле адамдар мени жакындан көргөндөй эмес, алыс жакта жолуккандай эмеспиз. Жолугуп отурганга бир убакытта боло элек. Негизи онлайн тармактып өзү аты айтылып тургандай эле бул онлайн жумушту телефондон эле үйрөнөсүң. Мисалга жеке жашоомду деле жетишем. Өз убактысы менен үй жумуштарын жасайм, балдарымды карайм. Анан бир аз балдарым тынч отурганда кайра эле телефонду кармап, уже элдердин суроосуна жооп берип, анан кээ бир адамдарга чынында 1 саат, жарым саат убакыт бөлүүгө туура келет. Бир күнү жок дегенде, аз дегенде 10 адамга чейин сүйлөшөм. Бул сүйлөшөм дегенде кандай команда менен жеке иштешем. Ал 10 адамдын ар биринин маселесине карата жарым саат, 1 саат, балким андан көп убакыт кетип калышы мүмкүн. Ошол адамдарды үйдө отуруп эле тейлей алам өзүм. Офиске барып иштеген бизде негизи офис жок онлайн тармакта. Ар ким өзү каалаган жерде, үйдө, тоодо олтуруп деле иштей алат. Анан офис дегенде бул ал жака барып келүүгө убакыт кетип калат. Ал жака деген кийинип барышың керек, чарчап басып келесиң. Мага болсо үйдө балдарымдын жанында эле иштеген көбүрөөк жагат. Анан негизи эле мындай бул тармакта сиз 6 жылдан бери келем деп калдыңыз. Анан жогоруда айтып калдыңыз, үйрөтөм, бир күндө кеминде 10 окуучуну үйрөтөт экенсиз. Анан менин билишимче бекер үйрөтөсүз, же бул башка тармак боюнча сөз болуп жатабы? Жок. Мен кайсыл онлайн тармакта бар болсом, өзүм кайсыл жумуштун негизинде акча таап аткан болсом, аны мен бекер үйрөтпөсөм деле YouTube платформасында бул боюнча толтура видео сабактар бар. Бирок орус тилинде, англис тилинде болуп калышы мүмкүн. Биздин кыргыздар аны карабайт. Мисалга, эгер адам өзү каалап YouTube'ка кирип, ушул боюнча маалымат барбы, кандай экен деп изилдеп көрсө, мен үйрөтпөсөм деле үйрөтчү башка улутта болгон орус тилдүү наставниктер бар да. Если мен бул тармакты акчага үйрөткөн болсом, мен эртең өзүм уят болуп калышым мүмкүн. Мисалга, сен неге акчага үйрөтүп атасың? Бул нерсе YouTube'да бар экен го десечи, мен кантип жооп берем? Анан көп адамдар мындай суроо берет. Сен бекер үйрөткөнүң үчүн сага бир кандайдыр пайдасы бар да, сен жашырасың.
ошол адамдар, ошол компания, ошол сайт, ошол платформа сага бир төлөп берет бир нерсе дей беришет да. Алар түшүнүшпөйт. Мисалга YouTube'да бардык нерсе буга чейин деле болгон биз ал нерсени мындай жай олтуруп изилдегенден зеригебизби, балким чочуйбузбу билбейм. Ошол мен бекер үйрөтпөсөм деле бул нерсе YouTube'да бар деп эле ачык айтам да. Бирок адамдар түшүнбөй эле бул мындай кантип эле бекер болсун. Бул келесоо эмес да, балдары менен ызылдап, бекер үйрөтүп, энергиясын кетирип, буга бир айлыкчы бирдеме төлөп бергени үчүн, реклама кылып бергени үчүн буга акча төлөйт деген чынында бул суроолор токтобойт да. Алардын оозун басып, жок андай эмес деп токтотуп калууга чынында менде андай чоң убакыт деле, энергия деле жок. Ошондой. Эмне үчүн бекер үйрөтүүнү тандадыңыз? Артында эмне максат жатат? Эмне максат? Мен 4 жыл деп калдым. 4 жыл ичинде биз Москва шаарында болдук. Ал жакта 2 кызымды төрөдүм. Ошол 4 жыл деп башкаларга жеңил угулушу мүмкүн, бирок 4 жыл мен үчүн оңой жыл болгон жок. 4 жылдын ичинде мен 4 жолу операция болдум. Аябай оор күндөр өттү да. Анан мындай кээде бир адам катуу ооруп калганда же болбосо меникиндей сыноо болуп операция болгондо өлүп калсамчы деген ой келет экен да. Мындай өлүп калсамчы, балдарым, дүйнөм, тапкан нерсем, даже денеңдеги могул кийимиңди деле алып кете албайсың да. Анан ошол нерселерди көп ойлончумун да. Мындай өзүмчө эле үйдө отуруп алып, ден соолугум бир аз жабыркап мындай болуп турган менен видео сабактар тартып, YouTube'га киргизип, Instagram'га киргизип, менден эстелик болуп калсын, мындай жок дегенде эл мени бир жакшы жак менен эстесин деген эле бир ойлор мененчи жүрчүмүн. Ошол катуу ооруп калган кезде кандай десем, баягы врачтар жакшы болот деген менен эле бир жүрөгүмдө бир мындай жашоого болгон коркунуч боло берчи да. Бир күн ушундай болуп кетсе эмне болот деп эле. Анан ошол кезде чынында мен элге пайдамды тийгизүү үчүн бекер үйрөтүү деген сөздү тандап алдым. Себеби биз акчага үйрөтсөк деле, бекер үйрөтсөк деле, бул илимдердин бардыгы бул дүйнөдө калып кетет да. Калып кетет. Ооба эми башкалар өзүнүн бир билген билимин акчага сатып үйрөтүшү мүмкүн. Ал эми анын өзүнүн жеке кызыкчылыгы. Мен ошол өзүм толтура мындай оорулар менен алышканым үчүн ошол кезде бир кандай жол менен мен адамга пайдамды тийгизе алам. Иштебей үйдө олтурам, ден соолугум бир аз начар, операция болдум. Анан кыздарымды деле операция жолу менен төрөгөнмүн. Анан ушул 4 жыл ичинде баягы операциялар аябай бат-баттан болгон үчүн көзүмдүн көрүүсү деле начарлап калган да. Ошондон улам көзүм жакшы көрүп аткан кезде мен ошол өзүм билген билимди жоң гана бекер берип коеюнчу. Эртең көзүм мындан да жакшы көрбөй калса, мен аларга көргөзүп бергенге, үйрөтүп бергенге, түшүндүрүп бергенге эч нерсем калбай калышы мүмкүн да. Анан ошол Аллах таалам баарыбызга ден соолукту аманат кылып берген. Ошол ден соолугум бар кезде ошол колдон келген билимимди, тажрыйбамды, мисалга эмнени билсем баарын бекер үйрөтүп койгум келген. Мен бул ойдон кайтпайм. Балким мен өзгөрүшүм мүмкүн, бирок менин ойлорум, максатым бул бекер үйрөтүүдөн баш тартып, анан кайсы бир учурда бир нафсимди башкара албай калып акчага үйрөтүү деген нерсе менде болбойт. Мен өзүм өзгөрүшүм мүмкүн, адамдарга мамилем өзгөрүшү мүмкүн, бирок мындай нафсимди ар дайым башкара алам. Мен нафсимди уже башкарганым үчүн деле ушул жерде олтурам азыр. Ойлойсузбу, мүмкүн кайсы бир деңгээлде сооп издейсиз? Негизи сооп деген нерсеге жетүү абдан кыйын да. Мындай иштешип жүргөн адамдардын арасынан сооп таап кетүү деле кыйын да. Себеби бир күн ыраазы болуп, рахмат, сен бар үчүн жакшы нерсе үйрөндүм, жакшы болду деп калышы мүмкүн. Ошол кезде балким сооп жазылышы мүмкүн. Анан эле эртеси ал адам кайра бир демеден улам маселе чечилбей нааразы болуп калса, тиги сооптор жуулуп кетеби деген ой келе берет да магачы. Анан адамдар арасынан иштешкен команда менен, билим берген, үйрөткөн адамдарымдын арасынан сооп издебейм. Мисалга, себеби адам баласыбыз өзгөрүп кетишибиз мүмкүн. Балким ал мага ыраазы болуп, рахмат айтып, балким чын жүрөктөн каалоо тилек айтканда сооп жазылгандыр, балким. Балким кайсы бир учурда ага жакпай калган болсом, балким аны нааразы кылып койгон болсом, балким ал мага каалаган жакшы ниеттер балким жуулуп кеткен сыяктуу сезиле берет да. Анан бекер үйрөтүүдө сооп бар, ооба.
бир нерсени адамга пайданы тийгизип жардамдашып үйрөтсөң чынында эле сооп бар, бирок бул нерсе аябай мен үчүн татаал да. Бир калыпта кала албайбыз да. Мисалга мен көбү айтат да мага жазганда соопчулук үчүн бекер үйрөтчү дегенде мага аябай катуу тийип кетет да. Мен ансыз деле бекер үйрөтөм, бирок соопчулук дегенде билим чөйрөсүнөн динге тиешеси жок болгон чөйрөдөн чынында сооп деп деле айтуу кыйын да. Эгер мен ислам динин үйрөткөнүмдө балким мага сооп болмогандан онлайн тармакта акча табууну үйрөттү, бул мага сооп деп айта албайм. Балким жазылган чыгар сооп, себеби ушул убакытта менин командамда жакшы кирешеге, жакшы ийгиликтерге чыккан айымдар, мырзалар бар. Алар ар дайым рахматын айтып келет. Рахмат, сени мага Кудай жөнөттү деген сөз эле аябай бир мындай жүрөктү жылытып ыраазы кылат да. Анан кээде алар мага жардам берет, кээде мен аларга. Менин айтар тилегим ушул: сиз мага ыраазы болсоңуз, Кудайым деле менен ыраазы болсун деген эле сөз. Бирок албетте адамдардын арасынан кээде ушуга жардам берсем сооп болуп калса экен деп ойлойсуң. Албетте. Анан канча убакыттан бери ушул акысыз үйрөтүп келесиз? 4 жыл болду. 4 жыл, 4 жылдын жүзү болуптур. Өзүңүздүн жеке статистикаңыз барбы? Мына ушунча адамга үйрөттүм, алардын мынчасы алып кетти бул иште, а мынчасы алып кете албай калды. Жеке статистика боюнча мен өзүм ачыктап Telegram каналымда көргөзүп келем. Бир күндө канча адамга маалымат берилди жумуш тууралуу. Аны видео обзор түрүндө деле көргөзүп келем да. Мына көрдүңөрбү, ушунча адам жазды, ушунча адамга маалымат берилди. Булардын ичинен мынчасы гана жооп берди депчи. Чынында маалымат сурап жазгандар аябай көп, иштеп кеткендер өтө аз. Себеби биздин жумуш акчанын негизинде болгону үчүн жыйынтык чыгарып иштеп ошол жерде мындай көгөрүп калган адамдар аябай аз да. Менин статистикам боюнча командамда азыр 1000ден ашуун адам бар. Бул 1000ден ашуун дегеним бул азыркы учурда кыймылдуу, активдүү иштеп жаткан адамдар. Негизи бир 3000дей команда бар. Ушул 4 жыл арасында бирде бар болуп калат, анан бирде кайра жок болуп калат. Азыркы учурда активдүүсү ушул 1000ден ашык. Мен канча экен толук билбейм азыр. Болжолдуу түрдө сиз окуткан окуучулардын канча пайызы кирешеге чыга алды? Мен окуткан окуучулардын бардыгы деп айта албайм. Окуучулар экиге бөлүнөт. Бирөөсү жон гана көрөйүнчү деп окуп макул деп коюшу мүмкүн. Алар уже командага эсептелинбейт да. Качан ушул инвестиция тармагын окуп түшүнүп, үйрөнүү үчүн акча сарптап баштаганда ошол адамда гана жыйынтык болот. Жана бул инвестиция тармагына менин командама кошулган ар бир адамда жыйынтык бар. Эгер кимде ким жыйынтык болбоду десе, ал жон гана маалымат алды, ушундай жумуш экен, ушундай инвестиция экен, ушунча акча салуу керек экен, болду. Ал кыймыл кылган жок да. Кыймыл кылган ар бир командамда жок дегенде күнүнө 300-500 сом болсо дагы жыйынтык бар. Түшүнүктүү. Анан онлайн платформа боюнча дагы айтып калганыңыз бар. Ошол боюнча дагы маалымат берип өтсөңүз болот. Лайк басуу менен, же болбосо комментарий калтыруу менен дагы акча тапса болот. Бул платформа дагы деле иштейт, Ооба. Бул лайк, комментарий жазып, элдердин прямой эфирин көрүп, прямой эфир дегенде бул эми түз эфир. Башка элдер түз эфирге чыкканда аларды 10 минуттан көрүп, чынында акча табуу мүмкүн болчу. Бул убактылуу акция болгондо, мисалга кайсы бир магазин ачылганда, бир кийимдерге бир арзандатуу, кандайдыр белектерди кошуп, ошол кардар чогултуу үчүн кайсы бир убакытта акция жарыялайт. Бул Unilife платформасы деле 1 жыл бою элдерге бекер акция кылып берген. Мисалга, ушул 1 жыл аралыгында ким Unilife платформасын колдонгон болсо, алардын ичинде ошол лайк, комментарий жазып, түз эфирди көрүүнүн негизинде бекер акча иштеп калгандар болду. Бул акциясы мисалга 19 октябрда жабылды. Ошондо толук 1 жыл болгондо бул акцияга жабылды. Аны көпчүлүгү түшүнбөй эле тура эмес сөздөр чыгып кеткен бул жердечи. Мисалга
без вложения, мисалга без вложения дегенде кандай акча салбай иштейт деп айтып, анан бул нерсе өзгөрүүгө чыкты, же болбосо булар алдамчылар деген сыяктуу да бир нерсени кабыл алышыбыз керек. Мисалга кээ бирки адамдар Unilife платформасына аябай кеч убакытта келип калды. Мисалы үчүн кээ бирки адамдар ушул 1 жыл бою лайк комментарий жазып, элдердин түз эфирин көрүүнүн негизинде жөн гана бекер акча иштеди. Бул 1 жыл аралыгында Unilife платформасы өзүнө кардарларды чогултуу максатында толук 1 жыл бизге эмне кылды, акция коюп берди. Көпчүлүк элдер акция бүткөндөн кийин катталып кирип калганда түшүнбөй эле алдамчылар, же болбосо акча салбай иштейт, же болбосо лайк комментарий жазып, жөн гана видео көрүп акча табат деп элди алдаган алдамчылар деген атка да биз кондук да чынындачы. Бул нерсени туура кабыл алыш керек. Бул боюнча мен эфир өтүп көптөгөн сабактар тартканмын. Адамдарда түшүнүк башкача. Мисалга кайсы бир тамактануучу жай болбосун, жаңы бир бизнес, салон ачылса, ал жерде бир кандайдыр убакытка чейин жеңилдетүү, кардарларды чогултуу үчүн бир белектерди коюп, бир кайсы бир кандай десем, услуга, кыргызчасы кандай болуп калат, кызмат көрсөтүүнү бекер же болбосо бир кайсы бир процентке акчасын азайтып койсо, ошол жерге убактылуу кардар чогултат да негизичи. Бул акция бардык эле жерде колдонулат. Бирок муну эл туура эмес түшүнүп калган. Баары бир бүгүнкү күнгө чейин ошол онлайн тармагында акча табуу боюнча ишенүү же болбосо ишенбестик боюнча дагы деле кайчылаш пикирлер жүрүп келет. Көп. Бирок баштапкы көрсөткүчкө караганда айырмасы барбы же жокпу? Азыркы учурда менин чөйрөмдө, менин онлайн тармагымда аябай негатив көп. Негизи жоолук салынып, анан элдин астына мындай ачык чыгып онлайн жумушту үйрөткөндө мен алардын көзүнө аябай жаман көрүнөм да. Канчалык мындай жакшы жагын айтып түшүндүрөйүн десең деле, булар сетевой маркетинг да дейт да. Менде сетевой маркетинг жок. Сетевой маркетинг деген бул таптакыр башка нерсе, мага тиешеси жок да. Мисалгачы, анан булар финансовая пирамида деп айтышат. Же болбосо жөн гана булар пирамида, булар лохотрондор. Онлайн тармак, онлайн тармак, инвестиция, акчаңызды үйдө олтуруп өзүңүз телефон аркылуу акчаңызды көбөйтсөңүз болот десең эле, уже эл мындай бир байкап көрөйүн, анализдеп көрөйүнчү, текшерип көрөйүн, жок дегенде бир мындай жекеме жеке маалымат алып көрөйүн деген ордуна эле сразу мындай терс пикир кабыл алуу элде азырынча өтө кыйын. Эмне себептен дегенде, Кыргызстандын ичинде болуп өткөн ушундай лохотрон компаниялар болгон. Ошонун негизинен улам элдер ал жака алданып калган үчүн дагы мен сыяктуу адамдарга аябай жиркип карайт да. Мындай биз онлайн тармак, онлайн акча табып, үйдө олтуруп акча таап атабыз десең эле, бизди сетевой маркетинг деп алат, анан пирамида, лохотрон, анан хайп проекттер булар деп аябай жаман сөздөр жазгандар арбын. Аларды чындыгында оңдоп, үйрөтүп, ойлорун өзгөртүп кетүү деле биз үчүн абдан кыйын. Түшүнүктүү. Ажамалайым, азыр бизге берилген убакыт соңуна чыгып калды. Сиздин камераңыз, өзүңүздүн ишмердүүлүгүңүз боюнча дагы кичине маалымат берип, эркин микрофон сизге сунулат. Мүмкүн көрүүчүлөргө дагы чакырык таштап кетсеңиз болот. Менин атым Жамал. Азыркы учурда 24 жаштамын. 2 баланын энесимин. Мен 2 баламды үйдө караганча көптөгөн айымдарга, мырзаларга онлайн тармак боюнча жардам берип келем жана бекер үйрөтөм, бекер окутам. Инвестиция тармагына ар бир адамды жекеме жеке өзүм сүйлөшүп кабылдаймын. Эгер сизге үйдө олтуруп онлайн акча табуу, акча көбөйтүү, билим кызык болсо, анда түзөн түз мага кайрылсаңыз болот. Анан мен сизден суранам, азыркы учурда лохотрон сайттар, хайп проекттер абдан көп. Же болбосо сиздин билимиңиз алсыз болгондон пайдаланып, сизге ар кандай ссылкаларды жиберип, балким ушул жака ссылканы басып кирип койсоң, мисалга акча түшөт, же болбосо акча утуп аласың, же болбосо акчаң көбөйүп кетет деген нерселер болсо, ал жака кирбегенге жана өзүңүз тууралуу эч кандай маалымат бербегенге аракет кылыңыз. Азыр шылуундар аябай көп, ар дайым өзүңүзгө сак болуңуз. Эгер сизде инвестиция багытында жакшы билим болбосо, анда сиз шылуундардын
торуна оңойлуу түшүп калышыңыз мүмкүн. Инвестиция тармагы дегенде буга акча керек дебей эле кыжаат болбой эле жазсаңыз болот. Мен инвестиция тармагын сизге бекер үйрөтө аламын. Мисалга арам адал инвестиция кандай болот, сетевой маркетинг кандай болот, финансовый пирамида кандай, шылуундар, алдамчылар бизди кандай ыкма менен алдайт, мунун баардыгын мен сизге жөн гана бекер көргөзүп, айырмачылыгын үйрөтүп бере аламын. Сиздин инвестиция тармагына келүү үчүн акчаңыз жок болсо деле жөн гана менден бекер билим жана менин өзүмдүн тажрыйбамды алсаңыз болот. Баарыңыздарга ийгилик каалайм. Чоң рахмат. Аябай сонун эфир болду. Көптөгөн көрүүчүлөрүбүз дагы мүмкүн ала албай жаткан суроолоруна жооп алды деген ишенимдебиз. Убактыңызды бөлүп, ушундай тажрыйбаңыз менен бөлүшкөнүңүз үчүн сизге дагы ыраазычылык билдиребиз. Сиздин дагы ишиңизге ийгилик каалайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, азыркы учурда бизге берилген убакыт дагы соңуна чыгып калган учуру. Бүгүнкү чыгарылышта инвестиция, онлайн платформа жана онлайн акча табуу жөнүндө маалымат алып берүүгө болгон аракетибизди жумшадык. Сиздерге дагы сөзсүз түрдө кереги тийген маалыматтар болду деген терең ишенимдебиз. Эгерде бул багытка кызыгып жүргөн болсоңуздар, Айжамал айымга дагы кайрылып көрсөңүздөр болот. Бүгүнкү эфирибизди ушундай жакшы маанайда жыйынтыктайбыз. Кийинки эфирлерде жүз көрүшүп амандашканча сак саламатта туруңуздар.